алган жокмун да. Мгм. Айнагүл эже айтмакчы, действительно дордой болгон болуш керек. Если мен 10 жыл, 20 жыл мурда баштаган кийин ошолордун баарын үйгө коюп коюп өзүбүз сыртта акча издеп жүрө берет экенбиз да. То есть акча табыш керек, акча кылыш керек деп. Баягы мебелдер үйдө жансыз эч нерсеге жарабайт, но үйдө турат, көзөмөлгө элечи, баягы эл эмне дейт деген нерсеге көп көнүп калганбыз да. Ошентип жүрө берет экенбиз дагы, проблемадан проблема, ден соолуктан айрылабыз, ансыз келгенсип. Мен Дордой иштеп жүргөндө ары бери баса албай, тууган урукка бара албаганымда айтышчу болчу, Динарага только акча керек, акчанын артынан эле жүрөт депчи. Себеби мен Дордойдо отурган контейнерим арендада отурчумун, аренда төлөш керек. Бир күн жаба албайт болчумун, бир күн жапсаң уже 2-3 миң назад кетесиң да. Ошон үчүн аренданы актайын, кой сатайын, аренда бат эле келет, патент келет, охрана келет, ошентип эле тирилик өтө берет болчу да. Анан мындай өзүңө болгон элементарно даже сода болгондо үйгө келип, балдарың менен жакшынакай опур болуп сүйлөшүп отурасың. Сода болбогон күнү келип балдар эмне бул бул турат, бул жакта туруш керек эле, эмне бул биякта турат, тиякта туруш керек эле деп болбогон жерден мындай ызы чуу салып, ушул сыяктуу настроение жок болуп, уже ден соолукка влиять этип башталчу да. Азыркы күндө мынакей карантинде эле мага ушул Айнагүл эженин сөзү аябай таасир берип атат. Карантиндеги кризис, то есть карантин бүткөндөн кийин анан башталат кризис деп атпайбы? Азыр кризис эмес деп атат да. Но карантин бүткөндөн кийин анан кризис башталат деген сөз аябай таасир берди да. Чындап эле мына азыр отурабыз, тапкан акчабызды жеп отурабыз. Эртең мына карантин бүткөндөн кийин эле баардык жумуштар өз ордуна болуп, ишке кирип кетпейт да. Бул деле постепенно барып уже жумуштардын жоюлушуна алып келип атат да. Баягы швейлар мурдалар мурдадай болуп иштебейт барып эми. Канча деген жумуштар жоюлат, уже продукты кымбаттады, бүт нерсе кымбаттап келип атат. Но биздин мышление дагы деле баягы кембагалдын мышлениясы болуп атабыз да. Эптеп, септеп деген жашоого көнүп калганбыз да. На самом деле адам бул жагын ойготсо, мышленияны өзгөртсө, жан дүйнөсүн билимдер менен байытса, акча өзү келе турган жолду тапса болот экен да. Мен азыркы күндө чөнтөмдө 5 сомум калабы, 5000 сомум калабы, мен ал нерсеге өкүнбөйм дагы. Мен андан көрө өзүмдүн үстүндө иштеп, мышлениямды өзгөртүп, мен билимди күндөн күнгө билимдене алсам, мага 5 миллион өзү келе турган жолду таап алдым да. Азыркы күндө дагы мен подружкаларыма ушунун баарын сунуштап келем. Башында 1 жыл мурда айтпаган подружкаларым азыркы күндө көз караштары действительно өзгөрүп атат. Потому что бизге MLM системасы сонун келди. Например, сетевой компания менен азыркы күндө ийгилик жараткандар өтө көп. Инстаграмдан көрөбүз, соцсеттин баарынан эле көрөбүз да. Именно